Урматтуу Кыргызстандын жарандары, урматтуу Борбордук Азия мамлекеттеринде коомчулуктун өкүлдөрү. Силерге белгилүү болгондой, дүйнөдө болуп аткан окуялар боюнча маалымат берип кетүүнү туура чечтим. Буга чейин да бир нече жолу силер менен жолугушканбыз. Дүйнөдө болуп аткан окуялар боюнча дайыма пикир алышып турабыз. Өзүңөргө белгилүү болгондой, ушул жылы 20 январда Американын президенти Дональд Трамп ишке киришти. Ошондон бери бир топ жакшы сунуштар, жакшы демилгелер президент тарабынан башталды. Ал жакшы нерсе, бирок дүйнөнү дөңгөрөткөн аябагандай жаман иштер дагы, жаман демилгелер дагы, туура эмес олуттуу кемчиликтерге да жол берилип атканы өкүнтөт да. Жакшы иштерин эгер айтып кетсек, мына ушул Американын президенти Дональд Трамптын демилгеси менен Россия менен Украинанын ортосунда согушту токтотуу, тынчтыкты алына келтирүү боюнча аракеттер башталды. Биринчилерден болуп Трамп мырза ошо Путинге, Россиянын президентине телефон чалып, сүйлөшүүнү кантип жүргүзүү керек, кантип согушту токтотуу керек, тынчтыкты кантип калыбына келтирүү боюнча көптөгөн саатка созулган сүйлөшүүлөр болуп, акыры мына ушул сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында, ушунун жыйынтыгы менен Америка менен Россиянын делегациясы Сауд Арабиясынын Рият шаарында көптөгөн саатка созулган сүйлөшүүлөрдү өткөрдү, 2 күндүк. Андан тышкары Америка менен Украинанын делегациясы ошол эле Сауд Арабиясынын Жидда шаарында 2 күнгө созулган көптөгөн саатка уланган сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Андан тышкары кайрадан ушул Америка менен Россиянын ортосунда, Америка менен Украинанын ортосунда сүйлөшүү, 3 тараптуу сүйлөшүү болуп, ошо Сауд Арабиясынын Рият шаарында сүйлөшүүлөр болду. Мына ушулардын бардыгы ушул сүйлөшүү процесси аябай оор экендиги, алардын ортосунда көптөгөн проблема бар экендигин, тынчтыкка келүү оңойго турбастыгын, бул өтө чоң проблемалуу маселе экендиги айкын боло баштады. Бирок өзүңөргө белгилүү болгондой, ошо мурдагы президент, Американын мурдагы президенти Джо Байдендин убагында русофобия же болбосо орустарга каршы саясат аябагандай тереңдеп тамыр алып кеткендиги өкүнтөт. Мына ушул Дональд Трамптын ушул тынчтыкка алып келүү демилгесин көптөгөн мамлекеттер колдобой, айрыкча Европа беримдигине кирген, Европа Союзуна кирген мамлекеттер каршы болушуп, өзлөрүнүн чечимдерин чыгарышып, саммиттерин өткөрүп, биз буга каршыбыз. Американын президенти Россиянын президенти менен сүйлөшпөш керек, Россиянын президенти диктатор, ал басып алгыч, адам өлтүргүч деген жаман сөздөрүн айтышып, каршы чыгып, миңдеген адамдар пикет митингге чыгышты. Андан тышкары Американын штаттарында дагы миңдеген адамдар пикет митингтерге чыгышып, ушу Трамп менен Путин ортосунда сүйлөшүүгө каршы болуп атышат. Бул дагы жакшы көрүнүш эмес. Андан тышкары өзүңөргө белгилүү болгондой, ушу Американын конгрессинде дагы ошол эле республикалык депутаттар дагы, демократиялык депутаттар дагы көпчүлүк каршы чыгып, ошо Дональд Трамптын Путин менен сүйлөшүүгө барган демилгесин колдобой аткандыгы өкүнтөт да. Бирок ошого карабай сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бирок азыр убактылуу дем алып калды. Анан ушул Американын согуш боюнча эксперти Скотт Риттердин айтуусу боюнча Дональд Трамп өзүнүн баштаган ишин аягына чыгарыш керек болчу. Азыр ал канчалык тоскоолдуктарга карабай бул ишти акырына чейин жеткириш керек. Бирок тилекке каршы Дональд Трамп оюн кылып, эки жакка ойноп, ортодо ушул ишти аягына чейин чыгарбай атат деген күнөөлөөсүн такты да. Мен ойлойм, Скотт Риттердин айтканы чын. Дональд Трамп эгерде ушул ишти согушту токтотуп, Россия менен Украинанын ортосунда тынчтыкты алына келтирүү үчүн ишин аягына чейин чыгаргысы келсе, анда сөзсүз түрдө мына ушул жолугушуулардын жыйынтыгы менен Путин менен Трамптын ортосунда жолугушуу болуп, бир мамлекетте, өзүлөрү каалаган мамлекетте, анан сүйлөшүүлөрдү 3 тарап жүргүзүп, анан 3-чү тарап катары Украинаны менен Россиянын ортосунда жолугушууга ошо Трамп өзү жетекчилик кылып, Путин менен Зеленскийди тегерек столго отургузуп, тынчтык келишимге отургузуп, өзү ошого ушул жерге арбитр болуп, мына ушул ишти бүтүрүш керек эле. Эгер ал бүтүргүсү келсе бүтүрмөк, анткени эгерде азыр Америка Кошмо Штаты жардам бербесе, Украина бардык жагынан утулат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул бир жума бою Америка жардамын токтотуп койду. Аба жактан дагы, ракета жагынан дагы, акча жагынан да жардам токтотуп койду. Украина эмне кылар айласын билбей калды. Ошон үчүн азыр Украина
кандай кыламын да көз каранды Америкага, Европага көз каранды. Американын президенти эмне айтса, Украинанын президенти ошого макул болот. Кааласа каалабаса дагы. Ошон үчүн бул жерде Дональд Трамптын аябаганда чоң козири бар. Анын колунда чоң бийлик бар, куралы бар, күчү бар, дипломатиялык чеберчилиги бар, авторитети бар дүйнөлүк. Анан ушуну бүтүрүп койсо болмок да. Бирок тилекке каршы азыр Дональд Трамп ошо толугу менен ушул ишке ашырбай, саясий талааларды ойлоп, эки жакка кылчаңдап, ушундай атканы бул өкүнтүп турган нерсе да. Мен ойлойм, бирок ушуну аягына чыгарбаса, анда Американын президентинин аброю ого бетер кетет. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мына өзүңөр билесиңер, Дональд Трамптын начар жактарына токтололу. Начар жактарынын бир жери мына ал киши президент болуп шайланган менен эле Гренландияны басып алам деп атат, Данияга тийиштүү болгон. Бул да басып алуучулук саясатка кирет. Чоң ядролук держава бар эле бир кичинекей мамлекетти басып алам десе, бул жакшылыкка болбойт. Бул дүйнөлүк коомчулуктун бардыгы буга каршы болуп атат. Мен дагы активист катары, патриот катары каршымын. Мына сиздер угуп аткан, сиздер да каршысыздар деп ойлойм. Гренландия бул муз каптаган өлкө. Бүткүл бардык байлыктардын баары ошол жерде жатат. Аны бир гана Америка басып албаш керек. Ал бүткүл дүйнөгө тийиштүү байлыктар жатат ал жерде. Экинчи, Америка ошо Канаданы 51-ші штат кылып жарыялам деп чыкты. Канада бул Америкадан да чоң мамлекет территориясы боюнча, элинин санасы болгон менен. Бул аябаганда чоң жер байлык, кен байлыктардын баары өнүккөн мамлекеттер. Бүт нефтинин бардыгын, бензиндин баарын ошо Америкага келе турган нефтинин бардыгы ошол Канадада жайгашкан. Ошон үчүн ушундай чоң Россиядан кийинки территорияга ээ болгон чоң мамлекетти 51-ші штат кылам деп жарыялашы, бул дагы Дональд Трамптын бир келечеги жок саясатынан кабар берет да. Үчүнчү, мына Панамский каналды, американский каналды өзү билгендей өзгөртүп, Панаманы басып алуу саясатын, каналды өзүнө алуу саясаты боюнча баягы агрессивдүү иш-аракетти жасап атат. Бул дагы Дональд Трамптын аябагында чоң олуттуу кемчиликтеринин бири болуп эсептелет да. Анан Дональд Трамптын дагы чоң катачылыктарынын бири бул Израилга көрсөткөн жардамы, бир жактуу жардам. Мына бир дагы лидерди, кээ бир лидерлерди менен Дональд Трамп жолугушат элек. Мисалы, Турциянын лидери менен, Америка, Россиянын лидери менен, жетекчиси менен, көптөгөн мамлекеттин жетекчилери менен бир да жолу жолугуша элек. 2 ай 20 күн ичинде. Ал эми ошо Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху менен мына экинчи рет 2 күн мурун жолугушту. Мунун өзү эле ушул Америка бардык жагынан Израилди колдой тургандыгын, анын кызыкчылыгы бар экендигин, деген Израиль эмнеси Америка аткара тургандыгын, еврейский лобби иштеп аткандыгынан кабар берет да. Бул жакшы көрүнүш эмес. Мына ушулар Нетаньяху мырза менен Дональд Трамп жакын аралыкта 2-3 күн мурун жолугушуп, булар ошо Иранга кандай аракеттерге көрөт, Иранга каршы кандай аракеттерди көрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү да. Америка талаптарды коюп, Иранда ядролук курал болбош керек, ядролук куралга биз каршыбыз, Америка да каршы, Израиль да каршы. Эгерде Иран мамлекетинин башчысы сүйлөшүүгө барса, анда жакшы. Биз анда эчтейбейбиз. Эгер сүйлөшүүгө барбаса, анда биз согуш жарыялайбыз. Иран мамлекетин өтө катуу проблема болот деген сөздөрдү айтып, коркутуу менен башталып атат да. Андан тышкары алар Иран менен сүйлөшүү башталды деп айтып атат, бирок ал башталганы боюнча бизде кабар жок. Сүйлөшүүнү түз жүргүзүп атабыз дейт, бирок түз жүргүзгөн боюнча да кабар жок. Балким башка бир мамлекеттер жашыруун сүйлөшүп атса керек. Бирок коркутуу процесси жүрүп атат. Анан мындай суроо туулуп атат да. Эгерде Америка жакшы көргөн, же Америка менен ымаласы бар Израилде, Великобританияда, Францияда ядролук курал бар. Эмне үчүн Иранда ядролук курал болбош керек? Бир четинен алганда Америкага жакын, алар менен ымаласы бар, аларга күйгөн мамлекеттер ядролук курал менен ээ болуп атат. Ал эми Америка колдобогон, Америка каршы мамлекет ядролук куралга ээ болбош керек деген саясат болуп атат да. Бул эң туура эмес саясат. Иран өзүнүн ядролук куралына ээ болуш керек. Анткени Иран өзүнүн коопсуздугун колдош керек. Анткени Америка, Израиль дайыма Иранды коркутуп келет да. Бирок экинчи жагынан Иран дагы өзүнүн мамлекетин талкалап албаш үчүн Америка менен Израиль биригип аларга ракеталык согуштарды ачып мамлекетти бүлүккө салбаш үчүн Иран дагы акылдуулук менен саясат жүргүзүш керек. Алар да переговор жүргүзүп, качпай, митамды кылып, кандайдыр болсо дагы өзүнүн мамлекетин сактап калыш керек. Ядролук куралын да сактап калыш керек.
Негизи эле Иран ядролук куралды мурдатан эле басымдарга карабастан мурда эле чыгарып койсо болмок. Мына кичинекей Северный Кореянын ядролук куралы бар. Кичинекей Израилдин ядролук куралы бар. Ал эми ушул убакка чейин ошо Иран мамлекети ядролук куралды чыгара албагандыгы өкүнүчтүү да. Анан үчүнчү бир азыркы Дональд Трамптын жүргүзүп аткан жаман саясаттарынын бири бул жакынкы чыгышта Израилдин үстөмдүгүн колдоп, Израилдин саясатын жүргүзүп, бир жактуу Израилдин кызыкчылыгы үчүн кызмат кылып, бүткүл жакынкы чыгышта мамлекеттерди талкуулап жаткандыгы да. Мына айрыкча хуситтерди, Йемен мамлекетинде хуситтерге каршы ракеталарды ыргытып, мына 2 жумадан бери катуу чабуул кылып атат. Ага чейин да 1 жума катуу чабуул кылган. Канчалаган бомбаларды ыргытып, Йемен мамлекетинин батыш тарабын, түштүк тарабын талкалап атат да. Муну менен алар маселени чечип калбайт. Хуситтер буга баш ийген жок. Хуситтер да ракеталарын ыргытып, корабльдерин талкалап, кемелерди өткөрбөй, алар дагы эч кандай баш ийбей согуш жүрүп атат да. Бирок бул жакшылык алып барбайт. Ракета менен, ок менен, же болбосо курал менен бир мамлекетти коркутууга болбойт. Бул дагы Дональд Трамптын жүргүзүп аткан саясатынын туура эмес жактарынын бири да. Ошон үчүн азыр мына дүйнөдө андан тышкары Дональд Трамптын эң дагы бир туура эмес саясаты бул жанагы тарифтерди көтөрүү болду. 100ден ашуун мамлекетке тарифтерди көтөрүп салды. Дональд Трамптын айтуусу боюнча Америка канчалаган мамлекеттерди байытып келатат, канчалаган мамлекет Американы талаптанып келатат тариф жагынан. Эми биз дагы тарифти көтөрөбүз деп эч ким менен сүйлөшпөй, Конгресс менен сүйлөшпөй, Республикалык комитет менен сүйлөшпөй, партиясы менен сүйлөшпөй, өз билемдиги менен тарифтерди көтөрүп салып, азыр дүйнө дүрбүлөңгө түшүп атат. Мына Кытайга көтөргөн тариф 84% болду. Азыр 104-кө жетип атат. Бул мындай тариф болгон эмес. Эми эки дөө мамлекеттер, эки чоң мамлекеттер, экономикалык жактан өнүккөн, ядролук куралы бар Америка менен Кытайдын ортосунда согуш бул дүйнө мамлекеттерине таасир берет. Дүйнө экономикасын аябай начарлатат. Мына ошон үчүн дүйнө мамлекеттери, айрыкча Американын 50 штаты бүт Дональд Трамп кызматтан кетсин, импичмент жарыялабыз деп каршы чыгышты. Мына кечээ эле Америка эли колдоп аткан Трампты бүгүн Америка эли кайра кызматтан кетсин деп туура эмес саясаттын негизинде ушундай каршы чыгып атат. Бир чети Дональд Трамптыкы да туура эмес, экинчи чети америкалыктардыкы да туура эмес. Американын шайлоочуларынын бардыгы. Анткени кечээ эле аябай чоң добуш менен Американын эли Дональд Трамптты шайлап алса, бүгүн 22 ай өтүп жатып кайрадан каршы чыгып атат. Бул дагы туруксуздуктун бир белгиси. Америкада бир туура эмес жолго бараткандыктын бир белгиси. Америкалык шайлоочулар дагы бир токтоо сабырдуу болуш керек. Трамп дагы элге каршы ишти жазбаса керек. Ал да бир ушундай бир шантаж менен, ушундай бир коркутуу жол менен кандайдыр бир элине, америкалыктарга бир жакшы экономикалык бир өнүк алып келейин деген ой болсо керек да. Ой болсо керек. Ал бир элге каршы иштейт дегенге мен ишене албайм. Бирок эки жак тең, эки тарап тең. Трамп дагы, Американын эли дагы бир ойлонуп иш кылыш керек да бул маселе боюнча. Ошон үчүн мына Трамптын бир жактуу ойлонулган аракети дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан кесип. Мына Кытай менен Американын ортосунда согуш бул жөн эле согуш эмес, бул соода согушу, бул жакшылык алып барбайт. Ошон үчүн мына ушундай кезде Кыргызстандын жарандары, Борбордук Азиядагы коомчулуктун өкүлдөрү биз да кайдыгер калбашыбыз керек. Биз да өзүбүздүн пикирибизди билдирип турушубуз керек. Укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Дайыма силер менен жолугушуп туралы.